Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Режеп Тайип Эрдоган АКШнын президенти Джо Байден менен кызматташуусу башынан эле туура эмес башталганын айтты. Туркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган АКШнын президенти Джо Байден менен кызматташуусу башынан эле туура эмес башталганын айтты. Бул тууралуу ал АКШдан кайтып келе жаткан учагынын журналисттерине билдирген. Мен Джордж Буш менен Барак Обама мырза менен Дональд Трамп менен жакшы иштедим. Бирок биз Байден мырза менен жакшы баштадык деп айта албайм. Байден Сириядагы террордук уюмдарга курал, ок-дарыларды жана жабдууларды бере баштады. Биз буга кайдыгер карабайбыз, деди ал. Мындан тышкары Эрдогандын айтымында АКШ азыр Ооганстанда калган. Азыр талиптердин колунда калган америкалык куралдар үчүн жооп бериши керек. Азыр талиптерде болгон куралдарды карасаңар, алар Американын куралы экенин көрөсүңөр, ошондуктан ал анын ордуна компенсация төлөшү керек болот, деди Эрдоган. Ал кошумчалагандай, Талибандын азыркы мамилесин эске алганда, Ооганстанда инклюзивдүү өкмөт түзүлбөгөнү өкүнүчтүү. Рушана Султанова, Ташкент, Булак Назар Ньюс. Талиптер 4 кишинин сөөгүн эл алдында дарга асты. Ооганстанда Талибан кыймылы 4 кишинин сөөгүн эл алдында дарга асты. Бул тууралуу окуяга күбө болгон тургундун сөзүнө таянып, чет элдик агенттиктер жазды. Маалыматка караганда, талиптер Ооганстандын батышындагы Герат шаарынын борбордук аянтына 4 кишинин өлтүрүлгөн денесин алып чыккан. Алардын бирин ошол жерде дарга асып, калган үчөөнү көпчүлүк көрүшү үчүн калаанын башка тарабына алып кетишкен. Жергиликтүү бийлик ал 4 жаран оогандык ишкер менен анын уулун урдап кеткени үчүн кармалып, полиция тарабынан атышууда өлтүрүлгөнүн айткан. Мындан ары андай кылмыштарга эч ким барбаш үчүн биз алардын сөөгүн Герант аянтына астык, деген Гераттын губернаторунун орун басары Маулеви Шаир Ахмад Амар. Башка басылмалар уурдалгандардын бири талиптердин согушкери болгонун жазып жатышат. Талибан кыймылы кылмыш кылгандарга карата катуу жазаны кайра киргизерин айткан. Ооганстанда талиптер бийликте турган учурларда киши өлтүргөндөргө өлүм жазасы берилген. Уурулукка баргандардын колу, талап тоноочулук кылгандардын колу буту кесилген. Бул жаза жалпы коомчулук алдында Кабулдагы стадиондо ишке ашырылып келген. Талиптер Ооганстандын аймагынын басымдуу бөлүгүн жана 15 августта Кабулда өз көзөмөлүнө алып бийлигин орноткон. Маалымат: Талибан Кыргыз Республикасынын аймагында террористтик жана экстремисттик уюм катары таанылган жана ишмердүүлүгүнө тыюу салынган диний бирикмелердин тизмесине кирет. Булак Т.Медиа. Талибандар атайын даярдыктагы миңдеген аскерлерин Тажикстан менен чектеш аймактарга жөнөттү. Афганистан Ислам Эмиратынын бийлиги Талибан кыймылы атайын даярдыктагы миңдеген аскерлерин Тажикстан менен чектеш аймактарга жөнөттү. Бул тууралуу Забибулла Мужахид билдирди. Анын айтымында аскерлер Афганистан Ислам Эмиратына сырттан болгон коркунучтан улам жөнөтүлгөн. Аскерлер Тажикстан менен Афганистан чектешкен Тахар аймагына жөнөтүлгөн. Медиа центр. Сыймык Жапыкеев: элди деле түшүнбөйсүң, ээрчимелери толтура. Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматтын мурдагы башчысы Сыймык Жапыкеев YouTube Автор ТВ каналында жаңы маек берип, анын жүрүшүндө бир катар суроолорго жооп берди. Ал негизинен Садыр Жапаров жүргүзгөн азыркы саясий кадамдарын жана мурунку президент Сооронбай Жээнбеков менен салыштыруу болгон. Сыймык Жапыкеев өз сөзүндө Жээнбековду кетирүүдө чоң эрдик жасаганын, элдин алдында туруп бергенин жар салды. Исхак Разаковду, Жусуп Абдрахмановду жана Абсамат Масалиевди коррупционер деп анга түшүргөн биз ушундай элбиз. Усубалиевди да жамандадык, Акаевди, эми Акаевди туура. Эми биз ушундай жамандай эле берет экенбиз. Жакшылыгын эч эле көрбөйбүз. Коррупционер дейт, эл үчүн канча кызмат кылсаң да жамандай берет экен. Элди деле түшүнбөйсүң, ээрчимелер толтура, деди Жапыкеев. Жапыкеев дагы эмнелерди айтты. Ал өзүнүн дачасы $500 миллион барабар экенин четке какты. Жапыкеев айтымында анын дачасы $20 000 да барбайт. Анын пикиринде өлкөдөгү азыркы көйгөйлөрдүн көбүнө Сооронбай Жээнбековдун өкмөтү күнөөлүү. Ал Кыргыз СССРнин көптөгөн жетекчилерине бир убакта жалаа жабылып, коррупцияга айыпталып, кызматтарынан ажыратылганын айткан. Бул Жапаровду коргоо үчүн айтылды. Ал генералдын наамын бекер алган. Тактап айтканда, наам Жээнбековдун режими менен күрөшүү үчүн берилген. Ал бул кызматта элге берген убадаларын аткаруу мүмкүн эместигине байланыштуу областтык прокурорлуктан кеткен. Жапыкеев Финполицияны жетектеп турганда аткан минерлер ага пара сунушташкан. Анын айтымында экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматы уулдарын кармагандан кийин Кубанычбек Жумалиев ага
800 миңден 1 миллион доллар сунуштаган. Жапыкеев баш тартты. Ал УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиевке 100 миң доллар бербегенин билдирген. Жапыкеев алдыдагы парламенттик шайлоого барбасын азырынча чечелек. Бирок эгер андай кылса, анда ал бир мандаттуу системаны карманат. Ташиев мурда бул түзүмдө иштебегендиктен УКМКнын ишинде кемчиликтер бар, бирок УКМКнын бул версиясы Жээнбековдун убагына караганда жакшыраак. Кумтөргө карата саясат туура, эл бул саясатты колдошу керек. Эртеби кечпи башка өлкөлөр азыркы өкмөттү тааныйт. Каржы полициясы жоюлгандыктан Садыр Жапаровго бир аз таарыныч пайда болгон. Ал Жээнбеков мамлекеттик резиденцияны таштап кичи мекенине кетиши керек деп эсептейт. Мадумаров бүтүн Кыргызстан башка партиялар менен бирикпейт. Бүтүн Кыргызстан партиясы 28 ноябрда өтчү парламенттик шайлоого башка саясий партиялар менен биригип барбайт. Бул тууралуу партиянын лидери Адахан Мадумаров Азаттыктын 2-1 берүүсүндө билдирди. Мадумаровдун айтымында бүтүн Кыргызстан партиясы саясий партиялар менен бирикпейт. Партиянын идеясын колдоп кошулам деген саясатчыларга эшиги ачык. Биз эч ким менен сүйлөшпөйбүз, сүйлөшүүгө келип жаткан партиялар бар. Бирок саясий турмуштук жашоого болгон көз карашыбыз, баалуулуктарыбыз дал келбегендиктен кечирип койгула деп ийгилик каалайбыз, деди Мадумаров. Бүтүн Кыргызстан партиясы 2010, 2015, 2020 жылдардагы парламенттик шайлоого катышкан. Эки жолу шайлоонун босого чегинен өтпөй калып, 2020 жыл өткөн шайлоодо 7% босого чектен өткөн жалгыз оппозициялык партия болгон. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28 ноябрда өтөт. Бул жолку шайлоодо депутаттар партиялык ачык тизме жана бир мандаттуу округдардан шайланып келет. 2020 жылы 4 октябрда өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыгы бийликтен алмашуусуна алып келген нааразычылык митингинен кийин жокко чыккан. Ташиев бүгүнкү күндө 1 грамм алтын сыртка чыккан жок. Биздин кумтөр алтын кенинен 21 жылда 84 миллион доллар пайда түшкөн. Ал эми быйыл июль айларынын ичинде 90 миллион доллар пайда таптык. Мындай пикирин УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев 25 сентябрда УКМКнын Алай райондук бөлүмүнүн жаңы имаратынын ачылышында билдирди. Анын айтымында буга чейин Кыргызстандын акчасы коррупциялык жол менен тонолуп келген. Биз алардын коррупциялык системаларын аныктап чыктык. Биздин мурдагы жетекчилердин баарынын коррупциялык системага катыштыгы бар экендиги аныкталды. Өкмөт башчылары, парламенттин спикерлери, депутаттар кошулуп алып мамлекетти талап тоноп жегенге шарт түзүшкөн. Эгерде кумтөрдө айына 1,5-2 тонна алтын өндүрүлүп жатса, аны ай сайын самолет менен алып чыгып кетип турушкан. Бүгүнкү күндө 1 грамм алтын чыккан жок. Ошонун эсебинен Кыргызстаныбыз байып калды. Акчасы пайда болду, деди Ташиев. Ошондой эле ал кумтөрдөн башка дагы Тоген тармагында көптөгөн коррупциялык иштер бар экендигин белгиледи. Кумтөрдү канадалыктардын алдына салып берген Дастан Сарыгулов бөлтүрүккө эмнеге мурчуят? Учурунда Ленинградка бирге окуган Дастан аксакал карындашы таластык Майрам Дүйшөн кызы менен Аскар Акаевдин баш кошушуна себепкер болгон. Ошонун шарапатынан улам Акаевдин кандосу Дастан Сарыгулов Акаевдин учурунда иштебеген мыкты иштери калбады. Ал кандосуна таянып таласты телефон менен жетектеген губернатор болду. Кыргыз алтында чокчолоңдоду, мамлекеттик катчы кызматын аркалады. Өзү аз келгенсипийнелерин, айрыкча Аскар Сарыгуловду чет мамлекеттен валюталарды алып келип, капчыгын кампайтууга көмөк көрсөткөн. Кыргыз алтындын жетекчиси катары канадалыктардын кумтөрдө оюн салуусуна чоң салым кошкон. Учурдагы бийлик ага жакпай тургандай, кыргыз элинин келечеги бүдөмүк болуп калган сыяктуу. Табияттын баары ыксыз талкаланууда деп азыркы кумтөр кенин жетектеп турган теңиз бөлтүрүккө сын айтууда. Канадалыктарга кумтөрдү берүүгө салым кошкон Дастан Сарыгулов жооп берсе болмок деп жазат Азизбек Келдибеков, Назар Ньюс. Равшан Жээнбеков куугунтук бир да бийликке ийгилик алып келбегенин айтты. Оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков саясий оппоненттерин куугунтукка алган бир да бийлик ийгиликке жетишпегенин билдирди. Бул тууралуу ал 20 сентябрда Бишкектин 1-май райондук сотуна Кой Таш окуясы боюнча отурумда айтты. Саясатчыларды, оппоненттерди, жаранды коомдун өкүлдөрүн, журналисттерди куугунтуктоо менен бир да мамлекет, бир да авторитардык бийлик ийгиликке жеткен эмес, деди Жээнбеков. 1-май райондук сотунда 20 сентябрда Кой Таш окуясы боюнча сот отуруму бир аптага жылдырылды. Буга айыпталуучулар жана адвокаттардын толук келбегени себеп болду. Кийинки отурум 27 сентябрга белгиленди. Равшан Жээнбеков Кой Таш окуясы боюнча айыпталып 2019 жылдын 12 декабрында камакка алынган. Былтыр парламенттик
шайлоонун кийинки башаламандык учурунда 6 октябрдын түнүндө абактан бошотулган. Жарандык көзөмөл комитети уюм аны саясий туткун деп тааныган. Сот саясатчы үй камагынын талаптарын бузганын жүйө келтирип, быйыл 5 августта кайра номер 1 тергөө абагына камакка алган. Жээнбеков өзүнө коюлган айыпты саясий куугунтук деп келет.